Азыркы абалда дагы бир көйгөйлүү маселе, бул кээ бир саясатчылардын бир областта болсо ошол жака түштүк түндүк болуп бөлүнүп, тиги уруудан бул уруудан деп бөлүнүп, биздин кулунубуз, жаман досу ошол болсун бийликте деп, ошонун артынан дагы мындай душмандыкка барып, бири-бирине оор сөздөрдү сүйлөшүп бөлүнүү болуп атат. Ушу исламда бөлүнүү, улутка, урууга бөлүнүү, биздин жердешибиз, биздин региондон болот деген орду кандай? Албетте бул да жакшы суроо болду. Мына ушунун баары тең бөлүнүү, жердешил болуу, мунун баары тең караңгылык доордон келаткан бир бале да. Бул оору, бул ислам улутчулдукка, бөлүнүп жарылууга катуу карама каршылыкты көрсөткөн. Биз баарыбыз тең эле бир адам алейхиссаламдын баласыбыз. Аллах субхана тааланын алдында биз такыбачылык менен гана айырмаланабыз. Алла таала айтып атат: "Силердин менин алдымда сыйлууңар ким дейт? Бул ошо такыбаңар" деп атат. Ким такыба болсо, Кудай таалага жакын болсо, ошол адам сыйлуу. Анын уруусу дагы, байлыгы да, бийлиги да, кадыр баркы дагы Аллах субхана тааланын да бир тыйынчалык баасы жок. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: арабтардын араб эместер үчүн артыкчылыгы жок. Араб эместер арабтар үчүн артыкчылыгы бир гана такыбачылык менен деген. Аллах субхана таала Куранда айтат: бөлүнбөгөлү Алла тааланын динин кармангыла, анткени бөлүнүү силерди эмне алжыратат деп атат. Эми өзүбүз алакандай элбиз, мына 5-6 миллион элбиз, туурабы? Эми ушу 5-6 миллион элибизди аймак болуп бөлүнүп алган болсо ким калат? Область же түндүк түштүк болуп, анын ичинде ошол бир район, областтын ичинде кайра район болуп бөлүнөбүз. Райондун ичинде айылдын ичинде анан уруу, анан көчө болуп. Бул эмне деген ушундук? Мына ушундай нерселер биз мына болуп эле келатат, көрүп келатабыз. Ушундай ызычуунун аркасынан жана партия бөлүнүн аркасынан көптөгөн наадандыктарды көрдүк. Мына жакында эле мына мушташ болуп кетти, көрдүңүздөр. Эки партиянын элдери ушу бийлик үчүн, акча үчүн мушташты, бирине кол көтөрүштү. Эгерде ушул чоң ызычууга айланып кетсе, эмне болот? Мына азырынча эле айланып кетти мунун баары. Ошондуктан мунун баары тең бөлүнүп жарымда коркунучтуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муну караңгылык доорундагы сыпаттап кеткен. Биз ушуга жол беришибиз керек. Айрыкча билген адамдар, динди түшүнгөн адамдар ошого жол беришибиз керек да. Биз бул дүйнөдө бөлүнүп жарынып кете бересиң, бирок кыска дүйнө бул. Аллах субхана тааланын алдына барып жооп бергенди эч ким унутпашыбыз керек. Эртең эле жооп беребиз. Анан ошол кезде кыямат күнүнө аттиң деп катуу өкүнөбүз, бирок дүйнөгө кайта албай калабыз. Ошондуктан адам баласы, акылдуу адам бул дүйнөдө ойлонот. Алла таалага эмнени даярдадым? Ушул нерсе мага пайда келтирип атабы же жокпу деп анан даярданып Алла тааланын алдына барат. Эгерде элди угуп кете берген болсо, ана адашуу жолунда жүрө берет, кыска өмүрү бир күнү токтоп калат. Анан өмүр бою өкүнөт. Анан дагы бир нерсени эскертип кетейин. Адамдар айтышы ыктымал да, мынтип эми бийликтегилер укпай атпайбы, анан үнүбүз жетпей атпайбы же киришпей атпайбы деп. Бул жерде мындай да, адам баласы өзүнүн колунан келген нерсени аткарат. Аллах субхана таала айтат: "Фаттакуллаха мастатаатум". Аллах субхана таалага мүмкүнчүлүгүңөргө жараша такыбачылык кылгыла дейт. Эгерде кайсы бир адам жакшылыкты каалап, ушул бийликти жакшылыкка чакырайын, жамандыктан кайтарайын деп болгон аракетин жумшап, аларга жакшы сөз айтып, же болбосо аларга жетпей калса дагы, бара албай калса дагы ниети туура болсо, Аллах субхана тааланын алдында жоопкерчиликтен кутулду, сооп жазылат. Бийлик кабыл алабы, кабыл кыла албайбы, ал башка маселе. Эгерде адам баласы чыгып, мына мен айттым, мен укпай койду, демек мен өзүм акымды талап кылышым керек, башаламандыкты салышым керек деген бул караңгылык. Адам баласы эмне кылыш керек? Алла таала үчүн насаатын кылдыбы, жакшылыкты жеткирдиби, болду. Эми натыйжасын Кудай тааладан күтүш керек. Эгерде бийлик деген бийликте баягы күчү бар, эгерде алхамдулилла уккан болсо жакшы, укпаса, ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жөнүндө да хадис айткан. Эгерде кимде-ким бийлик башчысынан бир кемчилик көргөн болсо, аны ачык айкын айтып жамандабасын, ошол адамдын колунан кармап өзүнчө айтсын деген. Эгерде кабыл кылса, алхамдулилла жакшы дейт. Эгерде кабыл кылбаса, ал ошол адам мойнундагы милдетинен кутулду дейт. Мына биз ошентип элди оңдойбуз. Дагы бир жолу айтпаса да эки жолу айт, өзүң айта албасаң башканы айт. Бул насаат деген уланып туруш керек. Бирде болбосо бирде угуп калат. Мына азыр жана айтып кетпедим, бир үй бүлөдө бир начар бала чыгып калса, ата-энеси аны тарбиялаш үчүн бир жолу айтып эле тыйылып калбайт да. Ошо баласы эрежеге жетип, чоңоюп,
үй жайлы болгуча балким бул жашоодон өткөнгө чейин ата энеси тирүү болгон болсо балам оңолуп калсын деп акыл насаатын айтып колдон келген аракетин кылат. Ошол оңолуп кетсин деп. Биз дагы ошондой кылышыбыз керек. Мейли бийлик болобу, жөнөкөй адам болобу, аларга тынбай насааттарды айтып кабарлашып туруш керек. Анан 1-2 жолу айтып алып эле мен укпай койду деп анан башаламандыкты сала бербеш керек. Эртең эле ошол бийлик кетсе, башка бийлик келет, ошондой эле адам келет, өзгөрбөйт. Анан ага да ошентип баштайбыз. Анан качан ушинтип жүрө беребиз ошентип. Улам бири бийликти кетирип, дагы экинчи бийликти кетирип эле эч бир пайданы көрбөй эле.